Байкин. Эми атуулдук деген эмне деген суроону менимче ар бир кыргыз жараны дайыма ойлонуп жүрүш керек. Менимче бул кайдыгер калбаган, өзү кайсы коомдо жашап жатса, ошол коомду өзгөртүү үчүн бир кичинекей болсо дагы, бүдүрдөй болсо дагы мээнет кылып, салым кошууга аракет кылган кишилердин баардыгын биз атуул деп айта алабыз. Бул Шайлообек Дүйшөев деген эл акыны айткандай, дайыма биз эмне көйгөй болсо дагы өзүбүздү сыртта бир обочодо ана кайдыгер карап турган кишинин ордунда чектебестен, бирөөлөрдөн тигил же бул коомдун көйгөйүн чечүүнү күтпөстөн өзүбүз так аракет кылышыбыз керек деген. Бул Назым Хикметтин эгерде мен күйбөсөм, эгерде сен күйбөсөң, эгерде ал күйбөсө, биз күйбөсөк, анда караңгыны жарык кылып, кара туманды түндү таркатып ким күйөт деген бир сөз да ушундай бир усуят болуп калган бир жакшы ырсактарын калтырганда, мына ушунун өзү баардыгыбызды ойготкон нерсе болуш керек. Ал кичинеден эле жаралат атуулдук. Бул биринчиден өзүңүз алган тарбияны балдарга бергенден, коомго бергенден, анан кайсы жерде болбосо, кайсы чөйрөдө болбосоң, сиз активдүү аракет кылып, жигердүү мамиле менен мындай орчун маселелерди козгоп жаткан коомчулуктун бир өкүлү катары чыгууга камынып керек да. Анан кээ бир учурда ушундай өзүңүз саясатчы болбосоңуз дагы кээде саясий иш-чараларга аралашканга туура келет экен. Мунун баардыгы ошол атуулдуктун бир бөлүгү. Сөзсүз эле жеке өзүңө бир кайсы бир беделди күтүш үчүн аракет кылбайсыз. Бул капысынан өзүңүздү түн ортосунда да ойготушу мүмкүн. Мен буга да катышышым керек экен. Муну чогуу ашар жолу менен же башка бир ыкма менен аракет кылбасак, ошондон четте калсам, анда мен өзүм атуул катары мекендин, ата журттун алдында, коомдун алдында күнөөгө батам деген сыяктуу сезимдер болуш керек менимче. Рахмат. Көп сүйлөп салдым.